Борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөргө, коомдук жайларга, турак үйлөргө орнотулган коомчулукка өтө белгисиз инсандардын мемориалдык такталары көп. Бүгүн кыргыз геологиясына ополтоодой эмгек сиңирген Кыргызстандын сымап, алтын, калай иригендерин ачууга жана чалгындоого жетекчилик кылган Кыргыз ССРнин геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер Эгембердиев Самыйбек Абазовичке арналган мемориалдык такта орнотулду. Эта мемориальная доска установлена в честь столетия со дня рождения. Бүгүн Кыргыз ССРнин геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер, Кыргыз ССР геология башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары атам Эгембердиев Самыйбек Абазовичке арналган атайын мемориалдык такта орнотулду. Атамдын туулган күнүнүн 100 жылдыгына жана 9 май улуу жеңиштин майрамына карата болду. Анткени атам 1942-45 жылдары улуу ата мекендик согушка катышкан. Атам жөнөкөй, чынчыл, анан кол астындагы иштегендерден мурда алгач өзүнө талапты катуу койгон адам болгон. 1923 жылы 1 ноябрда Жумгала районунун Сары Камыш айылында туулган. Самыйбек Эгембердиев 1923 жылы Жумгала районунун Сары Камыш айылында туулган. 19 жашында улуу ата мекендик согушка аттанып, кан майданды кечип, Сталинградда аткычтар взводунун командири болгон. Эли жерин душмандардан коргоп, үйүнө аман эсен кайтып келген. 1952 жылы Орджоникидзе атындагы Москва геологиялык чалгындоо институтун бүтүргөн. Абдан сыпай, абдан билимдүү, өзүн өзү баалап жүргөн, эч качан орой айтпаган, эч качан бир кишини урушуп койбогон, ушундай кишилердин бири болчу да. Ошондой болсо дагы ушундай мүнөзү ишке эч качан таасир тийгизчү эмес. Ишке келгенде бул киши абдан курч, билимдүү, керек болгондо баягы өзүнүн оюн айтып, мына ушундай болсун деп айткан кишилердин бири эле. Республиканын аймагындагы эң чоң кен чыккан жерлердин баарында Самыйбек Эгембердиевдин эмгеги бар. Алтын, күмүш, сымап, калай сыяктуу кен майлыктары чыккан жерлерди ачууга жана чалгындоого жетекчилик кылган. Жер үй, макмал, кумтөр алтын кенин мисалга алсак болот. Жумушка берилип иштеген жетекчи, кесипкөй адис өз ишинин мыктысы болгон. Анын аткарган иштери кыргыз экономикасынын түптөлүшүнө зор салымы бар. Анын эмгеги азырда чыйыр салып, алтын кендер өз ишин улантып жатат. Эң чоң кен чыккан жерлер болсо, баарында бул кишинин үлүшү бар, эмгеги бар. Кумтөрдө деле, Куру тегеректе деле, Таласта ушундай, Сулуу тегерек деген жер бар, ошол жерде боло. Жер үйдө, Макмалда, башка чоң кен чыккан жерлерде бул кишинин өзүнүн баягы жекече күчү менен эмгегин берген, ошол эмгектин эсебинен, геологдордун эсебинен бул киши жетекчи катары ушуну абдан баягы тактап чыгарып, тууралаш запастарын тактап, Москвадан ошону өткөрүп, ошол жерге келип, анан эксплуатацияга берип жүргөн кишилердин бири болгон. Самыйбек Эгембердиевдин 80 жылдыгына карата улуу тоонун уулу аталышындагы китеп чыгарылган. 2022 жылы геологияны өнүктүрүү фонду тарабынан геологдор күнүнө карата аталган китеп кайрадан басып чыгарылган. Самыйбек Абазовичтин былтыр 1990 жылы чыккан китеби бар эле. Жапар Кенчиев агабыз жазган улуу тоонун улуу дегенчи, улуу тоонун улуу деген. Ошол китепти былтыр переиздание кылып туруп кайра чыгарганбыз, жаңы обложкасы менен таратып, ошол иш-чараларды быйылкы ошол кыргыз тилинде болчу ал китеп. Азыр орус тилине которуп, орус тилинде да чыгардык. Буюрса 100 жылдык маракесинде ноябрь айында аны да тартуулайбыз геологдор тарабында. Самыйбек Абазович жөнүндө айта турган болсок, бул ал киши кыргыз геологиясынын легендасы десек болот. Анткени ошол киши кыргыз геологиясын жетектеп башкарып турган убакта биздин ири алтын кендерибиз, түстүү темирлер кендерибиз бүттүк ачылып, ошол эле кумтор, жер үй, макмал кендерин чалгындоо иштери бүтүп, Москвадан корлору бекитилип, бүгүнкү күндө ал кендер ийгиликтүү ишке ашып атат да.
Самыйбек Эгембердиевдин кыргыз геологиясына кошкон салымы эске алынып, ага Кыргыз ССРнин геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер наамы ыйгарылган. Андан сырткары кен чалгындоочунун отличниги, ардактуу кен чалгындоочу, 2-даражадагы ата мекендик согуш 2 эмгек кызыл туу ордени жана медалдар менен сыйланган.